жөнөкөй эле айым, акчасы жок эле 0 сомдон баштап кантип бүгүнкү күндө оборотторун миллиондон миллионго көтөрүп жатат. Бул проектти негизи ушу Бирбаны мен Казакстанга Астана шаарын ачам деп ойлогом. Мен ойлонуп жалганга чакта башка бирөө алып кетти франшизаны. Анан такыр ой бербей койду. Күн уктасам деле, түн уктасам деле ушул проект оюма келип эле такыр уйку бербей койду да. Анан бир күн отурдум да турдум, всё чечтим. Кыргызстанга көчөм дедим да. Өзүмдүн элим, өзүмдүн жерим, башка жакта ушу бизнести өнүктүргөндөн көрө лучше Кыргызстанга эч ким бара элек, өзүм барайын дедим да. Бир күн алдын деле чемодандарымды жыйнап туруп, сразу Кыргызстанга көчүп баса бердим. Кыргызстан айымдар коомунун эң бир чоң өзүнүн максаты бар. Бул мамлекет мага эмне кылды дебей, мен мамлекетке эмне кылдым деген гана уран менен жашайбыз да. Ошондуктан Тунук айым, сиз биздин катарыбызда мен мамлекетке эмне кылдым деп туруп, мен эчтеке кылган эмес турбаймынбы деп туруп, Астананы чанып туруп, Алматыны чанып туруп, Бирбаны Кыргызстанга алып келип туруп ачып салдыңыз да. Эң негизги максатым ушул болду. Азаматсыз. Мен ушу мамлекетим үчүн, элим үчүн, карапайым калкым үчүн доступный баада сапаттуу заттарды тартуулоо. Кыргызстан айымдар коомунун лидерлеринин арасындагы маек бүгүн мына ушундай тегерек столдун үстүндө. Буга чейин айтып кеткендей эле, бизнес жаатында дагы ийгиликтүү ишкер айымдар бар. Ошолордун катарын толуктаган Тунук айым, Тунук Каттобекова, Бирба франшиза менен иштетип жаткан чоң бизнес тууралуу бүгүн ачык сүйлөшөбүз. Жөнөкөй эле айым, акчасы жок эле 0 сомдон баштап кантип бүгүнкү күндө оборотторун миллиондон миллионго көтөрүп жатат. Ошол эле учурда кантип биз Кыргызстанда франшиза түшүнүгүн жайылта алабыз? Франшиза эмне? Ошону кененирээк айтып берели экен да. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Анжелика айым, биринчиден сизге терең ыраазычылык ушундай маекке чакырганыңыз үчүн. Мен өзүм тааныштыра кетсем, Тунук Каттобекова, бизнестеги айым. Акыркы 8 жылдан бери ушул бизнес менен алектенип келем. Анан бул франшиза жөнүндө айта кетсем, Бирба проектиси менен азыр Кыргызстан Республикасында 12 филиалда ачылдык. 3-өсү Бишкек шаарында жана региондордо ачылдык. Бул бизнеске мен кандай келип калдым? Кандай максатта, эмне түрткү берди десек? Ким түрткү берди? Буга чейин биз көп жылдар бою Казакстан Республикасында Астана шаарында жашап келгенбиз. Ошол жактан эле кичинекей соода тармактарында иштеп жүргөм. Базардан торговый центрга, торговый центрдан да чоң ТРЦлардын иштерине кирип, уже отурукташып, бизнес-вумен болдуңуз. Ошентип жүргөн кездердин биринде азыркы партнерымдын видеосун көрүп калдым. Инстаграмдан. Уже масштаб кылыш керек болду да. Уже тиги бизнести атайын системага коюп койгондон кийин уже башкага көңүл буруп баштайт экенсиң да. Бир эле тармак менен кете бербей, акча түшүп атат. Каяка инвестиция кылабыз, каяка кетиребиз, салабыз. Ар тармактан кетип ою келди дагы. Анан Казакстанда андай жаңы Кытай ачылып, Кытай менен сонун возможностьтор түзүлүп жаткан. Анан бул проектти негизи ушу Бирбаны мен Казакстанга Астана шаарын ачам деп ойлогом. Анан бизнесте ким тезирээк ойлонуп, тез чечим кабыл алса, ошол биринчи жеңет эмеспи? Мен ойлонуп жалганга чакта башка бирөө алып кетти франшизаны. Анан такыр ой бербей койду. Күн уктасам деле, түн уктасам деле ушул проект оюма келип эле такыр уйку бербей койду да. Анан бир күн отурдум да турдум, всё чечтим. Кыргызстанга көчөм дедим да. Өзүмдүн элим, өзүмдүн жерим, башка жакта ушу бизнести өнүктүргөндөн көрө лучше Кыргызстанга эч ким бара элек, өзүм барайын дедим да. Бир күн алдын деле чемодандарымды жыйнап туруп, сразу Кыргызстанга көчүп баса бердим. Кудайга шүгүр, келдик, ачып, иштеп, азыркы таңда франшизаны жакшы өнүктүрүп жаткан кезибиз. Франшиза бул даяр проект, бизнес проект. Бизнес жаатынан карай келгенде, бул жакта эрежелери бар,
келишимде сага сөзсүз түрдө канча бир мөөнөттө кайсы бир суммада сөзсүз түрдө товар алып турушуң керек деген өзүнүн атайын жазылган нерселери бар да, условиялары бар. Муну ар бир эле эми айым алып кете албайт да. Сизде канча акча болду баштаганга муну? Кандай шарттары болду? Эң башкысын айтсам, ошол кезде мен чечим кабыл алганда менде франшизага гана төлөгөн акча болду. Ата кандай товар алам, кантип баштайм, эмне кылам, акча вообще жок болду да. Анан бирок мен өзүм ичимдеги желаниям күйүп турду да. Мен кылам, Баштайм. Кандай кылса дагы баштайм, эмне кылып болсо да ачам деген стержим болду да. Анан бир тыйын бир акчам жок эле Бишкекке келип, ушу Алла тааланын буйругу менен бир туугандарымдын жардамы, тааныштарымдын жардамы менен Алла таала сен каала, мен аракет кылгандарга жардам берем дейт го. Ооба. Анан негизи өзүмдүн дагы ушундай правилам бар. Бардык нерсени баштаган кезде бисмилда, мен баштайм, калганын Алла таала сага койдум дейм да. Анан каким-то образом ушундай акча табылып калат дагы. Тиешелүү, бул меники эмес, мен иштетем только. Ооба, ошентип эле анан ачып калдым. Анан азыркы убакта бир эле магазинден баштагам негизи. Өзүм эле ачып иштейм депчи, анан бирде ачылгандан кийин адамдын болсо дагы болсун деген ниетиң болот да. Мисалы үчүн бирөө кетти, экөө кетти, үчөө кетти, андан кийин уже канча регионубуз бар эсептейлик, канча областыбыз бар. Алдыда мына ошол жактын баардыгы азыр Бирбааны күтүп атат да. Бирба качан бизге ачылат деп. Мен Бирбаанын мына кардары катары айтайынчы, 6000 сомго 60 товарды жүктөп кеттим. Багажнигиме батпай да калды. 60 товарды 6000 сомго. Элестетсеңиздер, анын ичинде эмне бар? Үйгө керектүү баардык нерсе бар. Идиш аягы, стаканы, кружкасы, тарелкасы, айтор вот сантехникага ылайыктуу, порошоктон баштап самын, мыломойка, тапочка, бутуңай. Элестетиңиз 100 сомдон. Ооба, мен айтып коем, биздин магазинде жаңы төрөлгөн баладан баштап карыган чалга чейинки керектүү заттар бар депчи. Анан ким эмнени издесе, ошонун баардыгы бар. Үй турмушка күнүмдүк колдонуучу заттардын баардыгын болгон 100 сомдон таба алса болот да. Базарга барсаң, жанагы мен кийип кеттим го. Туфли кийип баргам да, бутум ооруп кетти, анан кийин резиновый шопка кийсем ушундай жумшак 100 сом турат. Базарда 350-400 сом деп турат го баасы. Ал бул тапочканы кандай жол менен алып келип атасыз 100 сомдон саткыдай? Же движение болот атабы, 100 сомдон алдым, 100 сомдон саттым. Бул не деген бизнес? Лишь бизнес кылтам деп. Кандай бизнес? Иши ачатам магазинде. Ооба, көпчүлүгүнө ушул суроо кызык да. Сиз кандай пайда көрүп атасыз депчи? Пайда көрүп атасызбы? Же сиз ушундай магазиндер ачкан үчүн Кытайдагы компания сизге бир нерсе төлөп береби деген суроолор көп болот да. Оборот го. Чындыгында компания эч нерсе төлөп бербейт бизге. Бул компания менен Кытайга мен өзүм барып 5 жылга договор түзүп келгем. Ошо Кыргызстандын территориясындагы менден башка официальный представитель жок. Единственный биринчи мен барып түзүп келгем. Анан бул компаниянын өзүндө 10 миңден ашык заттардын түрү бар. 10 миңден ашык. Канча пайызы келет? 5 пайызы келет? Бизге азыр 80% келет. 80% келет. Ооба. Анан бул дүйнө жүзү боюнча таанылган магазин. Бул, например, Дубайда бар, Америкада бар, Таиландда бар. Таиландга өзүм барган кезде тоже ал жактан көргөм да бул магазинде. Бирок кичине башкача форматта болгон. Анан коңшу вот Казакстан мамлекетибизде эле 1 жылдын ичинде 65 магазин ачылды. 1 жылдын ичинде. Анан почему бы нет, Кыргызстандан да барып ушул магазин ачсам болот да деген максат менен келип, Кыргызстанда биз эртең 28 ровно 1 жыл болот. 1 жылдын ичинде 13 магазин ачылдык. 13-чү магазин жакында буюрса Нарын шаарында ачылган. Анан бул франшиза боюнча кичине маалымат бере кетсем, компания бизге базардан дагы арзан. Например, Кытайдын базарынан мындай баада бир да товар таппайсыз. Бул компаниянын өзү чыгарат товарларды. И бул товарды только өзүнүн официальный представительдерине гана берет. Ар бир товарды ошол компаниядан алып отуруп, жол киресин кошуп. Бир гана ошол сиздердин дүкөнүңүздөр үчүн чыгарылат экен да анда, Ооба.
бир гана биздин дүкөндөр үчүн гана чыгарылат. Ошол үчүн ар бир товарды компаниядан алып, жол киресин кошуп, ар кандай расходубузду, налогубузду обязательно кошобуз. Кытайдан товар алып келип иштеп атканыбызга байланыштуу баардыгын ККМ чек менен урабыз да. Арендабызды, сотрудниктердин зарплаталарын кошкондун өзүндө биз таза пайда 48-50% көрөбүз. Бул азыркы заманда өтө мажаналдуу бизнес. Өтө. Ооба. Мен буга чейин обувь сатып бизнес кылып келгем, акыркы 5 жыл бою. Ал обувьта мен эң чоң, ооба, итальянский бренд Sara Milan. Эң чоң пайыз 25-30% көрчүмүн таза пайданы. Жакшы иш ол. Сиз арендасын жапсаңыз, жаңы коллекциялар сатылып кетсе, астата калып калат. Ооба. Анан бул жерден мага бул франшизанын жаккандыгы көп азыркы бизнесмендердин, жеке ишкерлердин эң оору бул астатык да. Ооба да. Тапкан пайдаңдын баардыгы астатыкта калат. Не кыласың, каяка кетиресиң? Же сата албайсың, сезон тандайт. Мисалы үчүн кышкыны сатып бүтүкчөктү жаз башталат. Жазкы сезон алып келиш керек, кайра жай башталат, ошентип сезондон сезонго калып кете берет. Эмне жыл сатайын десең, уже ал не актуально. А биздин магазиндин жакшы бир системасы сезон тандабайт. Астатык деген тема жок. Биздин компания канча мамлекеттерге чыгарганы менен бул даже чыгарып жетишпей атат да товарларды. Не то что астатыкты, ар бир товардын видин чыгарып жетишпейт. Бул жерде ирип кетет деген тема жок, чирип кетет деген тема жок. Товарыңды аласың и тыкылдатып эле сата бересиң. Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы мына ошол рыноктон эмне айырмачылык бар деп ойлойсуз? Казакстанда иштеген жакшыраак бизнесте. Бизнесте негизи чындыгын айтсам, Казакстанда иштеген жакшыраак экен. Эл көп. Эл көп, анан продажа тез болот. Анан ал жакта, мисалы үчүн 100 сом 500 теңге, 500 теңге деген акча эмес да. 500 теңгеге кирет да, каалаган нерсени албетте айлык маянасы кымбатыраак, аяқта социалдык фонддор кандай иштеп атат. Мисалы, мен билгенден биздин кыргызстандык бир эжебиз ошол баласы баягы өзгөчө дагы көңүл бурууга зарыл деп коелукпу, мүмкүнчүлүгү чектелген дебей калбадыкпы азыр. Тескерисинче ал балага дагы көбүрөөк внимание керек, көңүл буруу керек деп атабыз го. Кыргызстанда эч кандай жардам деле баягы көрсөтүлбөй келген экен, кезегин күтүп, кээде бир аз акча алам дейт. Бирок ошол Казакстанда пособиядан баштап, подгузниктери, тамак ашы бүт берилгенден тышкары дагы акчасына дагы оокат кылып кетүүгө мүмкүн деген көрүп ойлоп калдым да. Бизде ошондо мунун маселеси эмнеден келип атат? Бизнес аз болуп ататпы? Биздин социалдык жактагы абалыбыз айырмасы барбы? Менин оюмча, акчалуулар эле магазинге баратпы бизде Кыргызстанда? Жок, бул жерде менин оюмча тигил жакта Казакстанда государство укмуш условиялар түзүп койгон да, ишкерлер үчүнчү. Эгер конкретный иштейм десең, өзүңдүн проектиң болсо, бардык условиялар бар. Ошол эле банктан, ошол эле мамлекеттин өзүнөн кайтарымсыз каржылоолор да бар ал жердечи. Өзүңдүн конкретный планыңды коюп бересиң, мен мондай бизнес ачам, мондай адамды жумуш менен камсыз кылам десең, даже невозвратный акчаларды да берет ал жактачы. Анан Кыргызстанда уже 1 жылдан бери иштеп келе жатабыз. Биякта андайлар кичине кыйыныраак экен. Сатуу тармагында дагы, например, бизде ал жакта каалаган адам, мисалы үчүн чөнтөгүндө акчасы жок болсо деле, уюлдук телефонунда приложение бар. Ошол менен кирип эле каалаган товарды 6 айга, 12 айга, 24 айга бөлүп кете берет. Банк бизге төлөп бере берет, а кардар банкка өзү 5% акча кошулбай эле өзү салып кое берет. Бизде деле бар го азыр. Азыр бизнеске эми кошулду да. Бирок адамдардын кичине аңсезими ага жете элек экен. Кичине артта алып келатабыз. Демек бизде деле буюрса мамлекет тарабынан жакшы аябай сонун өзгөрүүлөр болот деп аракет кылып атабыз. Кыргызстан айымдар коомунун эң бир чоң өзүнүн максаты бар. Бул мамлекет мага эмне кылды дебей, мен мамлекетке эмне кылдым деген гана уран менен жашайбыз да. Ошондуктан тунугайым сиз биздин катарыбызда мен мамлекетке эмне кылдым деп туруп, мен эчтеке кылган эмес турбаймынбы деп туруп, Астананы чанып туруп, Алматыны чанып туруп, бир бааны Кыргызстанга алып келип туруп ачып салдыңыз да. Эң негизги максатым ушул болду. Азаматсыз. Мен ушу мамлекетим үчүн, элим үчүн, карапайым калкым үчүн доступный баада сапаттуу заттарды тартуулоо.
ушул болду менин эң биринчи 13 максатым. дүкөндү ачып атасыз. Ооба. Колчоолор болуш керек да. Элестетсеңиз, мына биздин кыргыз айымыбыз ушул Кыргызстанда ишкерликти өнүктүрөм, өстүрөм деп таап аткан мына кирешесине чет өлкөдөн таштап туруп бул жака келе бердиңиз. Сиздин да кичинекей балдарыңыз бар, сиздин да үй бүлөңүз бар, жолдошуңуз бар. Булардын баардыгы тең айланып келип ошол аял заттын ар тарапта ушул кыргыз айымынын күчтүүлүгү менен анын билбейм бир жасап аткан нерсеси бир болуп көрбөгөндөй Аллах Тааланын жардамын колдоосу менен дагы деп айтам да. Өзгөчө ушунчалык азыр биз өсүү жолундабыз. Мен каалайт элем ушул коомубуз аркылуу сиз дагы мына жакында Ташкентке барып келдик, ошол эле Кайзен клуб, Саидмурат Давлатовго өзүңүз суроо бердиңиз, инвестор издедиңиз аяктан дагы. Аяка жөн барбай дагы инвестор таап келдиңиз. Ошо издениш керек экен да. Тыпырчылап изденген гана адамдын бүт максат кыялдары ишке ашат экен. Олтуруп берсең алма быш, оозума түш деген болбойт экен. Эң негизгиси адамда аракет жана каалоо болуш керек да. Бүгүнкү биздин маегибиз өтө сонун мындай терең түшүнүк менен берилди. Бир баа франшиза 100 сомдон баардыгы деп дүкөндүн чарчы метри бер жагын караганда эле 100 квадраттын тегерегинде 200-300 кылып ачсаңыз дагы болот. Мен көрүп азыр мынакей франшиза жаатында бизнес, анан албетте бизде жумуштар менен иштеш керек. Азыр жумушчулар менен жакшы сабак өтүп, буюрса сапаттуу ошол франшизанын ичиндеги системаны дагы коюу болуп атат. Чакырабыз, келиңиздер, кимдин айылында, кимдин жеринде, регион областтарында ушундай баардыгы 100 сомдон деген дүкөн ачылсын десеңиз, баштапкы төлөмдүн товар оборотуна бир $50,000 тегереги керек болот. Самый минимальный. Минимальный $50,000 башталса, бул сумманы деле эки адам биригип өнөктөштүк партнерствода же болбосо банк аркылуу каржылоо, бизнес түркүн азыр изденсеңиздер табасыздар. Бул жакта биз эми билбейм, азырынча биздин маегибизде эч кандай банк каржылап же спонсорлукка эч кандай төлөм берген эмес, ошондо эч кимди реклама кылбайбыз деле. Тамаша. Бирок эчтешкенге биз дагы даярбыз, анткени биздин коомдо жеке ишкер айымдар аябай көп. Франшиза бул мынакей түшүнүк боюнча даяр бизнес. Сизге толугу менен сапаттуу товарлардын баарын Кытайдан түздөн түз алып келип берет, астыңызга коюп берет, башыңыз оорубайт, сиздин системаңызды карап турат, кайсы товарыңыз кандай сатылып атат, эмне түгөнүп баратат, кандай налог төлөш керек, кантип ачыш керек, кассовый аппараттардын түрлөрү, кандай программа менен иштейсиз, бухгалтерия кандай болот, айтор, франшизаны ошо мебель эмеректен бери ичине коюлат экен. Алган күндөн баштап полное сопровождение кылабыз. Биз франшизаны сатып коюп эле больше дальше өзүң кыла бер, өзүң иштей бер деген тема жок. Биз ошол ачылган күндөн баштап биринчи, экинчи точкаларын кайрадан ачканга чейин жардам көрсөтөбүз да. Кандай туура товар тандаш керек, кандай дизайн проект түзүш керек, кайсы товар азыр актуальный болуп жатат, рекламаны кандай жүргүзүш керек, ошол Инстаграмда, ТикТокто кандай алып барыш керек деген сыяктуу полный сопровождение болот бизден. Караңыздар, эң сонун жөнөкөй эле, например, колунда акчасы бар, соода кыла албайм деген ишкерлерде иштесе болот. Анткени бизде дайын система. Компьютердик товардын ичине полностью кирип, канчасы сатылды, канчасы сатылган жок. Эгерде товар сата албай калсачы, сиз айткандай 50%га чейин чыкпай калсачы, кирешеси. Сата албай калды деген мүмкүн болбойт го дейм. Кайра товарын алып кетип калганга даярсызбы, же ал франшизаны башкага сатып кое бересизби? Ал франшизаны башкага деле берип кое берсек боло берет. Даяр эле бизнести башка бирөө сатып алып иштетип кете берет. Ооба. Бирок буга чейин ошо Казакстанда деле, Кыргызстанда деле ачылган ишкерлердин арасынан мен товар сата албай атам деген адам болгон эмес. Бир пример келтире кетсек, бизде Таластагы партнерубуз үйдө эле отурган жөн эле айым. 3 баланын энеси, өмүрүндө бир соода кылып көргөн эмес. Готовый бизнести алды, азыр мына Кировкага экинчи точкасын ачты. Баардыгы готовый бул жерде. Кантип сатыш керек, кандай товарды тандаш керек. Айтып атпаймынбы, бул жерде баардыгы бирдей баада болгондон башың оорубайт да. Клиентке кыйналбайсың. Мону алып койчу, мону кийип койчу дебейсиң да. Ооба, мен бирок ойлоп калдым да, эмнегедир, Кыз Жебек айым финансы жаатында да кандай сетевой компанияларды жетектеп жүргөн айымдар отурат бул жактачы. Мен оюмча кээ бир товардын баасы арзаныраак келип, кээ бир товар өз баасынан дагы арзан эле кетип берип туруп, анан баягы коэффициент оборот менен келип калат дагы, анан кому хорошо, клиентам хорошо болот экен. Бизге эле жакшы экен да, сатып алуучуларгачы мына ошол системаны коюп берген, сиздин иштешип аткан
өнөктөштөрүңүздөргө ыраазычылык билдиребиз. Бул Рахмат. чоң мүмкүнчүлүк. Тунук айым менен эгерде иштешем, байланышам десеңиздер, биздин коомго келиңиздер, кошулуңуздар. Бардыгын мына акысыз жөн эле бет бекер үйрөтүп көрсөтүп берет. ооба, только коомдогуларга гана десең.